Жашы жеткен уландарды аскерге жазгы чакыруу иштери башталды. 1-марттан 30-майга чейин пландалган иш-чарада кыска мөөнөттө же альтернативдик негизде кызмат өтөй турган уландарда текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Аскер бөлүгүнө жөнөп кетүүгө алгачкы топ даяр болду. Алардын катарында Сүйүнбек Жаңылбеков да бар. Өз эрки менен мекенге кызмат өтөөгө келген жаш жигиттин көөдөнүндө аскердик форма кийүү, курал кармап чек арада туруу максаты канча убакыттан бери уялап келген. Албетте каалоо тырышчактык болгону менен балдардын ден соолугу да маанилүү. Аскерге кабыл алынаардан мурун салтка айланган медициналык кароодон өттү. Армияга өз каалоом менен кетип атам. Армия жакшы, мекенге кызмат кылыш керек. Баарыңарды мекенге кызмат кылышыңарды каалайм. Жалоба жок, баары жакшы эле, окулист полный эле өтүп, азыр баары жакшы. Армияга даярдык полный эле жакшы. Эртең мененки саат 9-дан тарта 70-тен ашык бала аскер дарыгерлеринин бөлмөсүнө кезек күтүүдө. Жоокердик талап ушул жерден эле башталат. Суроого кыска так жооп берүү керек. Улук дарыгердин айтымында аскерге ден соолугу сак балдар керек. Текшерүүдөн өткөн 50-нин тегерегинде жоокер эртеңден тарта чек ара кызматынын аскер бөлүгүнө жөнөтүлөт. Чтобы перед отправкой еще раз наших призывников посмотреть. Аскерге чакырылгандарды жөнөтөрдө дагы бир жолу алардын абалы каралат. Окулист, психиатр, невротолог, рентгенолог, стоматолог текшерүүдөн өткөрөт. Невропатолог, рентгенолог, стоматолог. Бул жерде балдардын даярдыгын текшерүүдө эң маанилүүсү алардын ден соолугун эле эмес, чыдамкайлыгын, кайратын, күчүн да сынашат. Бул бөлүм келечектеги жоокерлерди олуттуу сыноодон өткөрө турган, көйгөй жарата турган бөлүм. Көпчүлүк уставда аткарылбай калышат. Дене тарбия боюнча сынак өткөрүлдүк. Ошол 3 километр, 100 метр анан кийин турникке тартылуу боюнча да. Анан ошол сынак менен мурун высшее образованиясына карап көбүнчө приоритеттиги ошол карачубуз. Азыр болсо дене тарбиясы чыгаан болгон балдарды алалы деп быйылдан баштап ошону баштадык. Бул жылы жазгы чакырууда өткөн жылга салыштырмалуу бир нече өзгөчөлүктөр, артыкчылыктар каралган. Уландардын дене тарбиясы, физикалык жактан өнүгүүсү, ден соолугуна көңүл бурулуп, сынактын негизи ушуга багытталууда. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети 2016-17 жылдары аскерге келгендердин саны өскөндүгүн, жогорку окуу жайларындагы аскер кафедраларында да кызмат өтөөгө кызыккандардын саны арткандыгын билдирет. Ошондой эле өткөн жылда кызмат өтөгөндөрдүн 30% жогорку билимдүүлөр болгон. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.